Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбыз айды экиге бөлгөн дешет. Бул чындыкпы дейт суроо. Чындык. Бул туурасында атайын комар деген атайын сүрө түшкөн. Ай дегенде араб тилинде комар деп коет. Ошол комар деген сүрө түшкөн. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok mucize деп коет. Mucize degeni бул zat, улуу zat. Улуу Кудай Тааланын кудретин тастыктай турган, анын сөзүн жеткире турган, аманаттарын адамдарга ыйгара турган пайгамбар экендигини тастыктоо иретинде Кудай Таала ошол пайгамбарга берет, ал тастыктоо иретинде тапшырып берген бир улуу сыр. Бул улуу сыр эч бир пайгамбарлардан бөлөк карапайым адамдардын колунан эч качан кайталанып келбей турган нерсе болуш керек. Мен пайгамбармын деп жар салып, ошол айткан жарлыгыны тастыктап далилдеп бере турган улуу касиет муъжиза деп аталат. Имам Кади Ияд Шифа деген китеби бар. Ошол китебинде айтат, бул айды экиге бөлүү муъжизасы, касиет сыры мин уммахати муъжизатин наби саллаллаху алейхи ва саллям дейт. Пайгамбарыбызга бир канча муъжизалар берилген да, ошол муъжизалардын көч башында, ала тоо сыяктуу көч башында турган эң чоң муъжиза бул айды экиге бөлүү болуп эсептелет. Жана жогоруракта айттык, бул туурасында атайын Комар аттуу сүрө түшкөн. Ал сүрөдө айтат: "Иqtarabati saa", кыямат жакындап калды, "Wan shaqqal qamar" дейт. Кыямат жакындап калынгандыгынын белгиси ушул, ай экиге бөлүндү дейт. Мына Куранда ачык келип атат. Бул чындык. Куранды биз иман келтирбесек, андагы мааниге иман келтирбесек, имандан чыгып кетиш коркунучу, бул айдан ачык нерсе. Анан бул бир гана дин жаатынан сүйлөбөстөн, мындай дүйнөлүк жагынан да айта кетсек, NASA деп билесиздер, атайын ошондой баягындай орбиталарды, чоң асман баягындай нерселерди изилдеген атайын илимий топ бар го. Ошол NASA мүчөлөрүнүн ичинде алардын дагы аалымдарынын бири бул нерсени белгилеп, бардыгы эмес, ошо бир инсаптуусу, ооба ай чындап эле экиге бөлүнгөн. Көрсө бул Куранда мурда эле айтылган экен, Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө бекемделип көрсөткөн экен деп акыйкатты тан алган. Анан бир эле NASAнын аалым эмес, Кытайдын эски Мактутот деп коет, эски тарыхый булактарында дагы айдын экиге бөлүнгөндүгү, Индиянын эски жанагындай тарыхый маалыматтарында дагы айдын экиге бөлүнгөндүгү тарыхта кадимкидей даана ачык жазылып келген. Анан ошол NASA же ошол заатта, ошол жаатта айдын бөлүнүшүн башкалар изилдеген аалымдар чындап эле ай бөлүнгөн дейт. Болгон эми иман келтирбегенден кайырдын башка болгондон кийин ошол жердин айдын ичинде катуу ток болгон, ошол токтун негизинен анан ушинтип эки ажырым болуп бөлүнгөн деп алар ушинтип божомолдойт. Бул болгон. Анткени Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде пайгамбармын деп жар салып, адамдарды акыйкатка, иманга чакырып жүргөн кезде капырлар, кайыр диндер пайгамбарыбызга келип, эгер чындап эле пайгамбар болгондугуң рас болсо, мына могу биз көрүп турган, бакыйып турган, жаркырап турган айды экиге бөлсөң, биз иманга келебиз деп шарт коюшкан. Hazreti Пайгамбарыбыз колу менен айды бөлгөндө, ошол азыркы күндө эмелер турат, Меккеде ажылыкка барасыз, ошол жерде Абу Кубайс, анан Байны Коянка деген эки тоо бар, ошол эки өрөөнгө кадимкидей экиге бөлүнгөн. Анан алар чын жүрөктөн айтышкан эмес, иманга келебиз деп. Кана ушуну кылып көрсүнчү деген, экиге бөлүнгөн да, жана эки өрөөнгө коюлунганда. Адамдар айтышкан, бул Мухаммед биздин көзүбүздү сыйкырлап койду. Кое тургула, алыстан келген жолоочу мусафирлардан сурап көрөлү, чындап эле алар дагы тастыктап берсе, анда ишенебиз деген. Алар келип сурашкан, ооба чындап эле биз да бөлүнгөнүн көрдүк дегенде, бул бардыгынын көзүн сыйкырлап коюптур деп коет. Жүрөгү сокур болуп калган, жүрөгү караңгы болуп калган адамдарга айды бөлсөңүз деле жетишсиз экен. Ошол себептен Кудай Тааладан ыйман, ынсаптуу сураганды баарыбыз унутпайлы.